Мен көк китмин. Жаныбарлардын эң чоңу мен көк китмин. Мурда менден да чоң жаныбарлар болгон. Силер китептен кинолордон көргөн динозаврлар жашап өткөн, бирок алар азыр жок. Акыры менин да тукум жер жүзүн жок болуп, менин ордума башка түрлүү жаныбарлар жаралышы мүмкүн. Мен балык эмесмин. Мен деңизде балыктар менен чогуу жашагандыктан көпчүлүгү балык деп ойлошот. Бирок мен балык эмесмин. Алар менен чогуу бир сууда мекендесем да мен китмин. Таң калбагыла, балдар, балыктардын жүрөгү эки клапанга бөлүнөт. Алар судагы эриген кычкылыктектер менен дем алышат, жумурткаларын сууга таштап көбөйүшөт. Менин жүрөгүм 4 клапанга бөлүнгөн, бирок абадагы кургак кычкылтектин да энтигип дем албай кетем. Эң негизи ошол себептен мен балдарымды эмизип чоңойттум. Мени адамдар сүт эмчүлөр классына бөлүшөт. Суда чөккөн себеби? Балдар, менин салмагым оор экенин билесиңер, ошондуктан киттер эмне үчүн суда чөкпөйт деп ойлошуңар ыктымал. Мен канчалык чоң болсом да, денемдин жарымын май ээлеп турат. Ошол себептен мен суда жеңил жүзөм жана чөкпөйм. Суда жүзөм да үн чыгара алам. Менин үнүм аябай катуу чыгат. Жаныбарлардын ичинен эң күчтүү